Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен эфирди кайрадан башынан баштап атам, анткени телефон чалуу болуп калып, эфирим үзүлүп калды. Эми, урматтуу достор, учурда мага карата ар кандай каралоолор болуп атат. Эми каралоо эмес, ушактарды нерселерди жазып атышат, анан бир сүрөттөрдү бир нерселерди пайдаланып атышат. Булардын бетке кармаганы ошол. Анткени Ташиевке окшоп мен элдин ырыскысын урдаган эмесмин, Ташиевке окшоп бирөөнүн мүлкүн тоногон эмесмин, Ташиевке окшоп тиги кызыл китептердин баардыгын көчүгүмө басып, анан кызматтын баарын туугандарыма таратып, миллиондоп харомдорду элден урдалган элдин ырыскысына тиги миллиондогон акчаларга немелерди жана хан сарайларды салып алган эмесмин, Байгазыга окшоп, тиги Таймураска окшоп, Таймурастын бир 4-5 үйү бар да. Ошо Таймурас өзү канчанчы жылкы бул? 94пү? Ушундай жапжаш эле бала да. 30тан жаңы эле ашкан бала. Бул Таймурастын бир 4-5 үйү бар. Эми мунун үйлөрүнүн жанында берки биздин жана кеткен президенттердин, алардын бала чакаларынын үйлөрү ирунда эле болуп калат, урматтуу достор. Эми ушундай каралоолор болуп атат. Мен бир гана нерселерге сүйүнүп атам, ошол кесиптештери үчүн. Кесиптештер наконец-то нан таап жеп атышат. Мен уккам, Ташиевдер даже фейк фабрикаларын жакшы дагы азыр. Эми нормально болду, угулуп атат, так. Фейк фабрикалардын фабрикадагы жанагы иштеп жүргөн жалданма журналисттердин акчасын төлөбөй жатыптыр деп айтышканда магачы. Эми ошол фейктердин акчасын төлөбөй аткан Ташиевдер бүгүнкү күндө Айтикеевди жана башка кыйкырып аткандарды каралагыла деп айрыкча мени катуу каралоо болуп атат. Тиги Бакмурат Токтогулов, Атай Бейшенбек жана башкалардын баардыгын каралоолор жүрүп атат учурдачы. Анан ошондой каралагыла деп атайын баягы карабай калган фейк фабрикаларына акча бөлүп, анан ошо журналисттерди жалдап жаздырып атышат. Алар болсо бир тексттерди алып группаларга таратып атышат да. Менин сүйүнгөнүм ошол кесиптештер наконец-то нан таап, үйүнө бала чакасына оокат аш алып барып, маселелерин чечип атышат. Жок дегенде менден силерге ушундай бир пайдалуу иш болуп атат да. Мен Ташиевди согуп атам. Анан ошонун аркасынан силерге кичине ырыска болуп атат да. Мен ошого кубанычтамын. Ташиевдердин несин аяйсыңар? Акчасын алгыла дагы ишиңерди кылып, Айтикеевди шоап, Атай Бейшенбек жана башкаларды баарыбызды шоап, оокатыңарды кыла бергиле. Мен кубанычтамын. Ал эми жанагы арам тамак тиги бу деген сыяктуу сөздөр таратып атат. Эми ал сөздөр дайыма тарап жүргөн сөздөр. Бир нерсе болсо эле ошондо жазып беришет. Жалданма тиги бу деп. Анткени өздөрү акча алып, жалданып, ар кандай группалардын ичинде иштешет. Ошол себептен ошондой сөздөрдү таратышат. Жанагы не деп коет? Каждый судит по себе деп Атамбаев кыйкырчу эле го илгери. Ошондой болуп атышат да. Атамбаевка жармаштырат, тиңтет митет, мейлим алар оокаттарын кыла берсин. Мен бир гана нерселерди эскертем силерге. Бумеранг болуп кайтат бул силергечи. Белден ылдый түшпөгүлө. Менин дагы Ташиев жөнүндө толгон токой маалыматтарым бар. Белден ылдый, кыздарга тийишип жазганы жөнүндө, аларды чакырып коркутуп чакыргандары жөнүндө бир канчалар бар. Анын баары скриншот кылып, анын баарын тиги чыгара турган болсом, аябай көп нерселер бар да. Бирок мен өзүмө сөз бергем, эч качан белден ылдый түшпөйм, эч качан жеке адамдык насилине, то есть жеке адамдын жеке жанагы жашоосуна, ата-энесине, күнөөсү жок бала чакасына, башкаларына асылбайм. Ким мамлекеттин ырыскысын тоносо, ошолорду гана критикалайм, ошолорду гана коомго ачыктайм деп
сөз бергем өзүмөчү. Ошол принцип менен иштеп келатам. Айрым кесиптештерди чакырам. Ташиевдин ошондой өтүп кеткен ата энесине жана башка нерселерге асылбагыла. Ташиевдин башка боксагы, тетиги былыкчылыктары, мамлекетке кылган кылмыштары жетет силерге. Ноондай жетет. Ошол нерсени эле айта бергиле коомго. Ташиевдин кандай экенин, кандай каракчы экенин, уур экенин, кылмышкер экенин, мамлекетти кантип тоногонун, ишкерлерди кантип тоногонун, инвестиционный климатты начарлатканга кантип салым кошконун, кандай мафия түзгөнүн, бардыгын ошолорду айта бергиле. Жетет ошолорду эле. Ошону айта берсеңер, элге акыры сиңет. Анткени бул факты деген өжөр нерсе да. Анан эмне үчүн Ташиевди абдан неме деп атпайбы мындай сабырдуу, анан кийин теңелбейт, ошон үчүн анан унчукпай отурат, тигиндей мындай депчи. Ташиев бир жолу А десе, биз 5 жолу Б, В, Г, Д дейбиз да. Анткени фактылар толтура. Урматтуу туугандар, Ташиев ал баатырдыгынан, же болбосо сабырдуулугунан, же арстан жүрөк, анан коёндорго теңелбейм деген бир мүнөзү болгон үчүн унчукпай отурган жок. Ташиев коркконунан бая бир кезде өзү камалган түрмөсүнө кайра барып калбайын деп, ошол жактан коркконунан өзү далай адамдардын тагдырын талкалаган, сындырган, далай адамдардын каргышына калган, ошолор көргөн азап күндү мен дагы көрүп калбайын деп жанталашып, ошол канча каерден алсам, ким арыз жазса, бетиме койсо баарын төлөп берем, жаап берем, Таймураз да жаап берет, мен да жаап берем, башкабыз баарыбыз жаап беребиз деп акчаларын төлөп, анан кийин толтура фактысы болгон үчүн монтип кыз жүжерин кысып, дымын чыгарбай, унчукпай отурат. Мына керек болсо ошол жанагы регион ТВ, тигибу дегендердин баарын өткөрүп берип, мына иштегиле, мен колдойм, болду, все деп эки колун көтөрүп, азыр ушинтип отурат да. Ошол эле учурда Ташиевдин сторонниктери түнкүсүн кафелерде, ресторандарда чогулуп алып, тиги ар кандай күбүр шыбыр кептерди таратып, өздөрүнчө чогулуш кылып, если что мен мынча бала алып чыгам, мен мынча бала алып чыгам деген сыяктуу чогулуштарды уюштуруп атат деп мага маалымат келип атат да. Бир-эки ошондой маалыматты укук коргоо органдарына билдирдим. Алар ошолордун баардыгын иликтеп, действительно ошол адамдардын бир жерде чогулганын аныкташты. Мисалычы, ошого окшогон чогулуштарды кылып атат. Балким аны Ташиев өзү уюштурбайт. Балким жанагы кол алдындагы кызматынан кол жуугандар, акчасынан кол жуугандар, майкөл сүткөл жерлерде жүрүп, анан кийин ич ачышып калгандар, ошолор балким уюштуруп атат. Балким тиги киши акырын көзүн тап коюп, анан үйүндө тыпыйып отурат. Ким билет. Кыскасы ошондой нерселер болуп атат да. Бирок Ташиевди кыңк эле дей турган болсо, толтура фактысы бар. Берки Шайырбегин кылган жоруктарын көрдүңөр. Шайырбек Ташиевдин тетиги Кыргыз нефтегастагысы, эми ал жагы өзүнчө эме. Булар үй бүлөсү менен, семейкасы менен 5 колун тыгыптыр, кирип кетишиптир. Расмий түрдө салык кызматынын маалыматы боюнча 4 миллиард 175 миллион деп жүрөт. Жаңылбасам. Же 4 миллиард 115 миллион. Эки цифранын бирөөсү да, мен азыр эсимен чыгып атат. Расмий маалыматтардын бардыгы чыккан. Анан Байгази Матисаков деген бир тууган, Ташиевдин бир тууган жээни, жана КПК деген Кыргыз петролеум компания эле ошондой тиги Кыргыз нефтегазга дочерний кылып туруп түзүп туруп, анан ошол жерден нефтинин баарын качать этип туруп, анан кийин чөнтөккө урушкан да буларчы. Чөнтөккө урушкан. Анан ошол акчаларын кускула дегенде, анан Байгази Матисаков бир тууган тагасы Шайырбек Ташиевке эме берип, показания берип, анан ошонун негизинде жанына күч келгенде керек болсо бир тууганды сатат. Показания берип, ошонун негизинде бүгүнкү күндө Шайырбек Ташиев камалып турат.
Бүгін маалымат шықты. Шайырбек Ташиевтің қамақтағы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. 16 июльга чейин камакта калтырылды деп атат да. Анан кайсы беттермен булар актанышат? Бул чет эле. Элге көрүлбөгөн расмий органдар аркылуу расмий түрдө жарыяланган маалыматтар. Андан тышкары азыр жанагы бийликти басып алуу ал тема боюнча өзүнчө талкуулайбыз. Ал кандай болгон кийинки эфирлерге дагы көп нерселер бар. Аларды кийинки эфирлерге калтырабыз. Кыскасы бийликти басып алуу боюнча азыр учурда соттолуп атат. Соту башталган жатат. 75 кишинин парламент аркылуу бийликти күч менен алмаштыруу сыяктуу бир сценарийлерди түзгөндүгү боюнча иш болуп атат. Ал жакты барыңар күбө болуп атасыңар. Кечеги сот отуруму башталган экен, Ташиев келбей койду дейт. Бул анын суу жүрөктүгүнөн кабар берет да. Анан бул баатырдыгынан, ушундай бир кемеңгерлигинен же болбосо мамлекетти ойлогондугунан эмес, бул өзүнүн каражанын ойлогондугунан, өзүнүн келечегин коркконунан, өзүнүн жанынын таттуулугунан ушул нерсени мындай сабырдуулук менен отурат. Анан тека эмени айдактап коюп, фейктерин айдактап коюп, анан өзү момуюп тынч отурат да. Бүгүнкү күндө эми Ташиевдин кайсы бир кылмыш мындай, бунун кылган кылмыштарын эметкенде, бул каракчынын кылган кылмыштарын каягынан баштап айтып, каягынан бүтүрөрүңдү билбейсиң. Факты мындай. Маалыматтар, арыз даттануулар мындай. Анан жана Эду Пито, анан булар аттарын, генералдын атын жамынып алып, тескери иштерди кылыптыр, бу да. Кстати, Эду Питолордун бардыгы, жана Эдунун 40 чороосу бардыгы камалып жатпайбы? Алардын жанагындай присвоить эткен, талап алган мүлктөрү, булары, машиналары, жана Көлбаевдин үйүндөгү конфискация болгон машиналары тияктан чыгып, анын баары өзүнчө сөз. Мунун бардыгын Камчыбек Ташиев билбей калат экен дагы, кол алдындагылар билгизбей жасап коюшат экен. Это же невозможно, туугандар. Балекеттин баарын көзөмөлгө кармап, түм эле мынтип активно иштеп жүргөн Камчыкең анан кол алдындагылардын кылып атканын билбей калат демеш. Бул абсурд да. Мунун бардыгы ошол кишинин давай жасай бергиле деген ишарасы менен, уруксаты менен болгон иштер, болгон кылмыштар. Бул мындайча айтканда мамлекетте чоң мафиялык башкаруу түзүп алган. Өзүнүн командасын, анан президент мисалы дайындаган министрлер болобу, губернатор булар болобу, мэрлер болобу, сразу аларды бир жерден качак таап туруп эле, кээ бирде көптөрүн жөн эле подставить этип туруп эле, апарып туруп камап эле, баланча миллиард жеди деп туруп апарып туруп камап туруп, анан бошогон ордундардын баарына өзүнүн кишилерин тыкты да. Өзүнүн кишилерин дайындады. Этегинде жанагы Досмамбетов деген гестапого окшогон неме жаналгыч бар экен, Жалал Абадтын ГКМБсын башкарган. Анын үстүнөн айланайын бир жүздөгөн арыздар түшүп атат бүгүнкү күндөчү. Мага эле ондогон кишилер жазып атат. Досмамбетовдун кылган жоруктары боюнча. Каргап шилегени канча, ыйлаганы канча, намаз окуган сайын ушуларды, Ташиевтерди каргайбыз деп налган адамдар канча. Мен канчасын Жалал Абадка, Ошко барып көрүп келдим. Анан ошол Досмамбетов деген гестапоны апарып туруп, этегинде Минздрав кылган. Даже Минздравды дагы жыга чаап туруп, анан Досмамбетовду апарып туруп ошол жерге Минздрав кылып, даже ошол жака чейин кирип кеткен да булчу. Социалдык сферага чейин кирип, ошол жактын бардыгын өзүнүн кишилерин коюп, анан кийин этегинде анан переворот кылмакта булчу. Урматтуу достор, Ташиевдин фейктери, жугундукорлору, жалданма фейк армиясы мактап койсо эле, Айкөл десе эле ал Айкөл болуп калбайт, Баатыр десе эле ал Баатыр болуп калбайт, Ак жүрөк десе эле Ак жүрөк болуп калбайт. Мен мурда Камчыбек Кыдыршаевди ак жүрөк, мындай адамгерчилиги бийик, баары бир жакшы адам деп мындай ичиме мындай өзүнчө бир дискомфорт болуп жүргөм да. Анан акыркы кезде жана жасаган жоруктардын баарын уккандан кийин, айрыкча Барпыга баргандан кийин
Kızdın sırrı törkүнгө малым дейт. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Бизде таласта ошентип айтышат. Билбейм, башка жакта деле ушундай айтат болуш керек. Кыздын сыры төркүнгө маалым. Ошол барпыга барганда барпылыктар өзүнүн алыс жакын туугандары, кошуна колоңдору, классташтары жана башка көп адамдар менен, бир канча адамдар менен маектештим, сүйлөштүм. Узак убакыт бою сүйлөшүп отурдук, жака бияка чыктык дегенди. Анан тоо ташка чыгып, алар сыйлашты. Анан маалыматтардын баардыгын чогулткандан кийин этегинде бул киши даже адамдык сапаты жагынан дагы абдан мындай өтө бир татаал комплекстерге бай, бала кезинен бир көп адамдарга кекени өскөн, анан ошол кекчилдик сапатын кое бере албаган, анан бийликке келгенде мына көрдүңөрбү деп туруп анан баардыгынан өч алган адам экенин көрүп, менде даже мындай адам катары бул кишини бир аял сезим калган жок, потому что бул мындай жакшы деле адам эмес экен да. Жумшартып айтканда начарыраак адам экен. Жумшак айтканда. Анан эми жанагы кемпироватчылар чогулуп атат го, эми ал элде, ошол жерде өзгөндө, ошол жерде өзгөндө жүздөгөн адамдар ошол жерде тиги кемпироваттын жанында чогулуп, ошол жерден чогулуш өткөрүп, божий тигит урса, барып алып туруп, бир бала сүйлөп атса, колуна микрофон жулуп алып, деп туруп, аны менен айтышып атат, телохранитель аны түртүп атат да. Не деген деңгээл булчу? Анан кийин мен апама асылгандарды тилиңерди жулуп алам, тигинде мындай деп кыйкырып атат да. Эл да эл. Карапайым эл. Карапайым эл. Атаңа асылат, апаңа асылат. Эл ал өзүңдүн элиң да. Кандай деңгээлде болсо да ал сенин элиң. Ал элиңди урматтаганга милдеттүүсүң. Жакса да, жакпаса да урматтаганга милдеттүүсүң. Текебаев айткандай, народ всегда прав. И все. Мага деле көп адамдар жакпайт. Мени деле тилдеп атат, бирок алар эл да. Мени деле каргап шилеп атат. Апалар, аталар карыган эле аксакал адамдар каргап шилеп атат. Анткени алар чын жүрөгүнөн Камчыбек Ташиевди жакшы көрүп калган. А мен болсо мунун так, эфир үзүлгөн жок, Мен болсо Камчыбек Ташиевдин жаман жактарын, жаман фактыларын, жаман жерген жыртылган фактыларын баардыгын коомго алып чыктым. Ошону ачыктап айтып атам. Мен анын мурдуна асылган жокмун, кебете кешпирине асылган жокмун. Буту тайтак, башы сүйрүү деген жокмун. Мен анын мындай мамлекетке, элге жасаган чыккынчылыктары жөнүндө, кылмыштары жөнүндө айтып атам. Анан, урматтуу достор, ошол адамдар, мисалы, Ташиевди аябай жакшы көргөн адамдар үчүн мен жексурун көрүнүп калдым. Анткени бул киши, мисалы, президент Садыр Жапаров эл аралык мамилелерди чындап, баягы согуштан кийин Рахмон менен мамилени чындап, антип эл аралык деңгээлде иштер менен, башка нерселер менен алаксып калган кезде, экономика менен, чарбалык иштер менен алаксып жүргөн кезде, бул киши бир күнү портерге түшө калып, бир күнү бирөөнүн телефонун алып ыргыта калып, андай нерселер карапайым элге жагат экен да. Анан дагы бир күнү тиги барып камай калып, оптом давайте 27 кишини камагыла, но жерден 20 кишини тетигин бардын апарып камагыла деп эле тиги эмелерди алып келипчи, жанагы неле автозактарды алып келип, машиналар даярбы, давай алып кеткиле деп туруп эле камап отуруп, анан бул киши элдин жүрөгүнөн түнөк таап алган экен да. Тилекке каршы биздин карапайым эл ошондой катуу кол, анан кийин камаганды тартипти орнотом деген кишилерди жакшы көрөт экен да. Анан кийин не болуп калды? Айтикеев деген бир шүмшүк чыкты дагы, шумпай чыкты дагы, барпыга чейин барып кыйкырып, мунун жылаңаш жактарын баарын ачып, мунуңар мондай уур экен, мондай кылмыш керек экен деп айтып атса кимге жагат? Албетте ошол фанаттарына жакпайт да. Бирок ал ошол аталар, ошол энелер, эжелер, менин да аталарым, эжелерим да. Мен аларга силер андайсыңар, мындайсыңар, тилиңерди жулуп алам же оозуңарды жапкыла дегенге акым жок. Потому что мен айтып атам, мага каршы аларда өздөрүнүн пикирлерин кандай болсо дагы эмоциясын билдиргенге акысы бар. Самый главный, алар мага келип менин бетимен алып мага кол салганга акысы жок. Бирок
Оозуна канча сөз батса, ошо сөз менен айтканга, сүйлөгөнгө акысы бар. Бул деген полемика деп коет. Ошол сыяктуу Камчыбек Ташиев өзү публичный политик болгонуна карабай, элдин алдына чыгып алып мындай бир полемикалык саясат жүргүзгөндү да билбейт экен да. Мурда оппозицияда жүргөндө түмүм эле эл үчүн күйгөн киши болуп, сынга чыдаган киши болуп жүргөн да. Анан убагы келгенде бул киши өзүнүн колуна кубалда бийлик тийгенде ошону көтөрүп алып, жанагы Жалал Абадтын азыркы мэри Абдипатта агайыбыз айткандай гранатаны көтөргөн маймыл болду. Эгерде элестетсеңер, ГКНБнын башчысы болуп ушундай деңгээлде жүрүп лакылдап жүргөн адам бийликке келгенде эмне болот? Өкүмдарлык мамлекеттин тиги туусун бийлигин колго алганда эмне болмок? Элестетсеңер? Кандай абал күтмөк бизди? Уже байлардын баарын тоноп бүтүп, алардын бардыгын качырчусын качырып, каматчысын каматып, кустуручусын кустуруп, Шакиге окшогон байлардын бүт болгон толгон мүлктөрүн, заводдордун бардыгын мамлекетке өттү деген шылтоо менен тяка бяка таратып, акчаларын алып чөндөккө салып, байып, бир тууган жээндерине килдеген үйлөрдү салып берип, Байгазы Матисаков, Нургазы Матисаков деген ууру жээндерине тиги эме деген Шайырбек Ташиев деген ууру инисин талтаңдатып, миллиондогон акчаларды казиного уттуруп, анысы тиги берки ким эле жанагы Таймурасына болсо талтаңдатып, көрүнгөн жердин баарына үй салдырып, кече акыркы заправкасын залогко коюп, Бакыт Сыдыковдон карызга алып акча алып жүргөн, тетиги Абдимухтар Маматовдордон акча алып заправкасын залогко коюп жүргөн Ташиев бир заматта кантип миллионер боло калды? Кыргызстанда ошончолук успешный, кыска убакытта успешный бизнесмен болуп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Жок да андай. Бизнесмендер жакшы билет да, мени калп айттырбайсыңар да, айланайындар. Мен дагы алыскы жерде, талаада атам тааныбаган жерде эртеден кечке 24 сааттын 20 саатын 18-15 сааттан кем эмес убактысын жолдо өткөрүп, өмүрүмдү, ден соолугумду тобокелге салып, бала чакамды багып, акча табуу канчалык азап экенин жон терим сезип жүргөн баламын да. Анан кийин кантип эле Ташиев келип эле кызматка келет да, келгенден кийин эле анын тууган тушкандардын баары успешный болуп чыгат. Но это же невозможно, туугандар. Это невозможно. Кече эле тиги эчтекеси жок жүргөн Таймурас кантип анан кийин катар Арча бешикке бир үй, ынтымак жан конушуна бир үй, Жалал Абадтагы Спутникке бир үй, дагы башка жака бир үй ушинтип салып жүргөн деңгээлге кантип жетти? Антип президенттердин балдары да салган эмес. Азыркы президенттин баласы да сала албайт андай үйлөрдү мүтүп катар-катарынан. Анан ушундай нерселердин баарын жасаганын, кылгандарын баарын көрүп туруп анан кийин ошолор алып туруп эле Ташиев тим эле айдай күндөй керемет эл үчүн иштеген адам тиги бу деп койсо, эмне фактынын бардыгы тиги күн караңгы десе караңгы болуп калабы? Ай күндөн жарык десе ай күндөн жарык болуп калабы? Андай болбойт да, туугандар. Караңгы түн аппак болот десе аппак болуп калбайт да. Табияттын мыйзамы деген бар, закон деген нерсе бар, табияттын закону деген нерсе бар. Анан Камчыбек Ташиев кылган нерсенин бирин кыла албайсың, сен эчтеке кылган эмессиң, тигиндей мындай деп атпайсыңарбы? Биринчиден, мен өзүм талаа түстө 4 баламды багып, талаа түстө трак айдап жүргөнүмө карабай, көп кайрымдуулук иштерди айтпай, дебей, көрсөтпөй, эч кимге айтпай, жанагы пайгамбарыбыз айткан жол менен бир колуңду кылган жакшылыкты экинчи колуң көрбөсүн деген хадис менен ошол хадисти тутуп кайрымдуулук кылып келаткан баламын. Көптөгөн адамдар батасын берген. Кудайга шүгүр, ошолордун батасы кабыл болсун. Бүгүнкү күндө дагы миңдеген адамдар батасын берип атат.
ошол биз айта албаган нерселердин баарын кыйкырып өкүрүп, өзүңдү тобокелге салып, эртеңки күнүңө душман ашырганыңа карабай айтып атасың деп батасын берип атат. Ошолордун батасы кабыл болсун. Эми Камчыбек Ташиев сыяктуу абсолюттук бийликти мага бере турган болсо, же Эшматка, Ташматка бере турган болсо, любой жасамак. Ошол Ташиев кылган нерселерди, ошондой полномочия, ошондой положение, ошондой мүмкүнчүлүк болсо, любой жасамак ошол нерсени. Ошол Ташиев жасап аткан нерселерди жасамак. Анткени бир дагы буга чейин бир дагы ГКНБнын башчысында, бир дагы министрде, бир дагы атка минерде Ташиевдикиндей авал, Ташиевдикиндей полномочия, Ташиевдикиндей мүмкүнчүлүк, Ташиевдикиндей ресурс, Ташиевдикиндей карт-бланш болгон эмес. Урматтуу туугандар, керек болсо Аскар Акаев өзүнүн бала кезден чогуу 40 жыл бою чогуу достошуп жүргөн досу Мисир Ашыркуловду ГКНБ, ал кезде МНБДчи, Министерство национальной безопасности, улуттук коопсуздук министрлигинин башына Ташиев отурган кызматка дайындаганда дагы Мисир Ашыркуловдо дагы мындай полномочия, мындай положение болгон эмес, урматтуу туугандар. Ушуну жакшы билиш керек. Эч бир президент Садыр Жапаровдай болуп айкөлдүк кылып, давай делай, иштей аласыңбы? Давай көрсөт, макул. Полномочия мен берем. Акчабы мен берем. Давай тартип кыласыңбы? Конфетке аласың, макул иште досум. Деп мүмкүнчүлүк берген эмес. А бул эмне болду? Ошол мүмкүнчүлүктүн баардыгын туугандар өзү байып, туугандарына бөлүштүрүп, ичип, жеп, анан кийин айлана тегеректин баардыгына өзүнүн кадрларын коюп, өзүнүн жээндерин коюп, баласын коюп, баласынын досторун, жана башкалардын инисинин досторун, жек-жааттарын баарын кызматтарга коюп, вотчина кылып, мафия кылып, анан этегинде бийликти тартып алам деди. Ошондон кийин дагы президент кокуй бул эртең тиги түрмөнү көтөрө албай өлүп калбасын деп аяп бүгүнкү күндө кармап отурат. Президент аяп атат. Кой өлүп калбасын, мейли мыйзам чегинде жооп берсин, бирок өлүп калбасын, кой. Камабай эле койгула, ден соолугу начар деп аяп отурат. На самом деле ден соолугу начар эмес. Ташиев өлмүш да, бул просто өлмүш. Бирдеме болсо кала, бирдеме болсо эле ким гана оорубайт, ким гана больницага жатпайт да. Жатып алып монтип эле мүнтүп өлөйүн деген киши болуп эле өзүн сүрөткө тарттырып эле пиар кылып эле жүрөт да качан караса. Садыр Жапаровдун атасы каза болгондо ал жерге батага барса да аны пиар кылат. Апасы өткөндө батага барса аны да пиар кылат. Ал жерге миңдеген адамдар барган, жүздөгөн адамдар барган. Мадымаров жана башка көптөгөн саясатчылар, карапайым адамдарга чейин барган. Кыргызстандын булуң бурчунан керек болсо тияк бияктан баардыгы келип бата кылышкан. Мисалы мен Америкада болуп калдым, эгер Кыргызстанда болсо мен дагы барып бата кылып адамдык парызымды аткармакмын. Бул кыргыздын салты. Ушуну да даже Ташиев өзүнө пиар кылган керек болсочу. Анан ушундай касамкор, ушундай 2 жүздүү эмес, 10 жүздүү, 50 жүздүү адам ушундай туруп калптын баарын айтат. Анан кийин биягынан башка иш кылат да. Мисалы 2-3 жолу айтты, өзү пост жазды. Керек болсо Садыр Жапаров 2036 жылга чейин кызматка турганга, президент болгонго акысы бар деп туруп 2036 эле 34 беле, мына 6 жыл турат, андан кийин дагы 5 жыл турат. То есть андан кийин да 5 жылдан 2 срок тура алат деп өзү пост жазып, анан бир жолу пресс-конференция берип, кой десе болбой кайта айтыпчы. Анан кийин президент жөнүндө фильм тартылганда ошол фильмге оралып туруп, ал жерден дагы сүйлөп, мен президентке көз артайын деген оюм жок. Тиги Садыр Нуркожоевичтин экөөбүздүн достугубузду өмүрдүн бүтүшү менен гана бүтөт деп актанып туруп, этегинде эмне кылды? Этегинде кайра переворот кылам деп чыкты. Мындай адамга кактан ишенсе болот? Ошондо дагы ушундай кылган кылмыштарына, итчиликтерине, боксактардын баардыгын көрүп туруп президент айкөлдүк кылып, мейлим жакшы жактарын эске алып, койчем тиги гумандуулук кылалы деп мамиле кылып атат да. Мындай адамга Садыр Нуркожоевич мындай адамга гумандуулук кылган болбойт. Жоо аяган жаралуу болот дейт. Эгерде Кудай сактасын, Ташиев сиздин ордуңузда болгондо сизди бышырып жемек. Бийликтеги президенттин өзүнүн эмес командасын кошуп туруп бышырып жемек да барынча.
Бул ушундай жестокий адам ГКНБдагы жүргүзгөн саясатынан көрүндү. Канчалаган немелерди алып, жанагы тиги Имамидин Ташев айтып атпайбы? Мени ошол Ташиевдин кабинетинин жанына жакын апарып алып туруп анан кийин эме сабашкан депчи. Мен ошого ишенем, потому что мындай адамдын колунан любой нерсе келет да. Эми алардын башынан өткөн нерсени эми Ташиев көрбөй эле койсун, конечно, жамандык каалабайбыз. Бирок мыйзам чегинде жооп бериш керек. Мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Канча сурак болсо ошончо алыш керек. Мейли анча-мынча гумандуулук кылып, сыйлык алганын, баатыр болгонун, генерал болгонун, чиндерин тиги буларын эске алып туруп, бирок алардын баарынан ажыратып туруп, анан хотя бы ошол суроктордун жарымын бериш керек. Өзү закон кабыл алдырган. Тиги ким кандай кылмыш кылса же коррупция кылса, ошонун баарын толуктап берип бүтүп, баарын эмес, канча 10 эсеби канчасы толуктап берип бүтүп, андан кийин жанагы статьяда, мыйзамда жазылган сроктун жарымын отурмайынча чыкпайт деген законду жазылган. Ошол закон Ташиевдин жана анын жанагы жемкорлоруна, жатышниктерине, кызмат абалына кыянат менен пайдаланган гестапаларына, кылмышкерлерине, каракчылардын бардыгына колдонуш керек. Мындай адамды аягыңа болбойт. Өзү адамдарды, канчалаган адамдарды кордоду, өзү дагы мыйзам алдында жооп берсин. Аны кордосун, корболсун деген эч ким жок. Бирок мыйзам алдында кандай күнөө кылса, кандай кылмыш кылса, ошонусуна достойно жооп бериш керек. Эгерде Ташиев жигит болсо. Урматтуу достор, эмоция менен баягы узагыраак убакыт сүйлөп койдум окшойт. Кээ бир сөздөрүмдү кайталап калсам кечирим сурайм. Мен эми күн сайын ушинтип эфир кылып турам. Аманчылык болсо эфир кылып, анан дагы фактылар болсо жөнөтө бергиле. Бирок бир гана өтүнүч, мен тиги баланчаны тиякты сурасаңар, изилдесеңер, анан документтер бар, анан буларды чыгарсаңар, анан минтсеңер, мен расследователь эмесмин. Ар бирин барып, баарын кагаздарын баарын карап, минтип отурганга менин командам жок. Андай мүмкүнчүлүктөрүм жок. Тиги Ташиевдин фейктер айтып аткандай, мен эч ким жалдап мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан жери жок. Ошондуктан мен мындай бир тщательный расследование кыла албайм. Андай расследованияны башка блогерлер, журналисттер кылат. Мен ошол фактылар болсо, ошолорду алып, эстеп калып, анан кийин эфирде айтам. Менин мүмкүнчүлүгүм ошол. Анан даяр факты менен видеолор болсо, пожалуйста, жибергиле, мен баракчама жаргаштырам. Ташиевке окшогон кылмышкерге, каракчыга, касамкорго эч кандай аяоо болбош керек. Мыйзам чегинде кылган кылмыштар үчүн татыктуу жооп бериш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат достор.